Бүгін 1-июнь күні Қошқар Ата шаарында 200 орынға есептелген жаңы балабақчаның салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү, жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Бүгін біз майрам алкагында дагы бир жакшы окуяга күбө болуп жатабыз. Қошқар Ата шаарында мына ушул 200 орындуу номер 60 керемет бала бакчасын пайдаланууга берилүүдө. Бул бүгүнкү күндүн кош байрамы десек болот. Жыл сайын 1-июнь майрамы ар бир балага биздин келечегибиз, үмүтүбүз жана башкы байлыгыбыз экенин эске салат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич менен генерал агабыз Камчек Кыдыршаевичтин балдарга болгон камкордугун жана ушу балдардын келечегине түздөн түз баягы келечегине салым кошкон мамлекеттин салымы болуп эсептелет. Мана өзүңүздөргө белгилүү болгондой 4 жылдын ичинде канча деген балабакчалар, мектептер курулуп жатат. Аны белгилеп койбосок болбойт. Эмнеге дегенде бул өтө чоң секириктер болду. Бир мурдагы мана мен 6-Созовдо иштеп жүргөнүмдө анда бир ушу 20-30га жакын мектеп жана балабакча салчу элек. Бүгүнкү күндө жүздөй мектеп, жүздөй балабакчаларды салып атабыз. Ушунун бардыгы мен ойлойм ушу мамлекетибиздин, урматтуу президентибиздин жана урматтуу өзүбүздүн агабыз генерал Камчек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн келечек үчүн саясаты. Жөбөлүү себептерден Камчек Кыдыршаевич келе албай калды. Ушул белектердин бардыгы Камчек Кыдыршаевичтин атынан кана заведующий барбы? Заведующийга тапшырып коюн. Келиңиз. Бул керектүү нерселерди сурап, анан алып берди Камчек Кыдыршаевич. Лично өзү сурады. Мана ушу белектер бардыгы. Эки кабаттуу заманбап имарат 8 айдын ичинде толугу менен курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. Номер 60 керемет балдар аттуу бул балабакчанын курулушу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен демөөрчүлөрдүн каржылоосунда ишке ашкан. Бүгүнкү күндө ушу Қошқар Ата шаарыбызда УКМКнын төрагасы Камчек Кыдыршаевичтин жеке демилгеси менен ушу республикалык бюджеттен эмес, демөөрчүлөрдү таап, ошолордун эсебинен балабакчаларды жана башка объектилерди курдуруунун негизинде бүгүн 200 орындуу балабакчанын ачылыш аземинде турабыз. Бул дагы ушу биздин балдарыбыздын балабакчага болгон муктаждыгын чечүүгө аябай чоң салымын кошуп жатат. Андан сырткары ушу быйылкы жылы районубузда дагы 5 балабакчанын курулуш иштери башталып турат. Кудай буйрса, ушундай иштер кете берсе, бир 2 жылда ушул районубуздагы балдарыбызды толук балабакча менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт. 200 орындук 7 тайпа, 7 тайпада ар бир тайпада 30дан бала болот. Азыркы убакта балдарыбыз кабыл алынган балдар келип жатат. Анан балдар бакчасы өтө заманбап курулган. Азыр мына заманга ылайык смарт доскалар, интерактивный доскалар, интернет уже кирди. Балдарыбыздын тамактануусу өтө жакшы жолго коюлган. 3 маал тамактанат. Түштөнүү маалында болсо сөзсүз витаминдүү тамактар менен, салаттар менен, анан кийин компот менен. Саламатсыздар. Мана балабакча деген ушундай болуш керек. Кана кел. Мындай 3 комнатадан турган 5 музыкалык Жаңы ачылган мектепке чейинки билим берүү мекемеси учурда кезекте турган 134 баланы кабыл алды. Қошқар Ата шаарынын тургундары бул балабакчага балдарын берүү үчүн кайрыла алышат. Имарат заманбап талаптарга ылайык жасалгаланып, балдардын билим алуусуна жана эс алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Мен бул жерге бир балам келет, 4 жашта, буга чейин частный садикке барчу. Азыр бул жерде жашайбыз биз, Тургенева 51-де. Ошого бул жерге садикке келдик. Бул жердин шарттары бүгүн келип атабыз. Бизге абдан жагып атат, жакшы, балдардын маанайы жакшы.
Эми ушул жерде балдарыбызды ойлойм, жакшы келечек кең билим алып, жакшы балдар болот деп ишенебиз. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаров ушулардын демилгеси менен болду. Аларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин шаарда мындан жылда эле өнүгүү болуп атат, Кочкор Ата шаарында садиктер, мектептер курулуп атат. Буга чейин болбогон нерселер да болуп атат. Абдан жакшы. Бизде азыр жолдор оңдолуп, домдорубуз аябай жакшы. Бизде бардык маанай абдан жакшы. Маалыматка ылайык, Нокен районунда 171 миңден ашуун калк жашайт. Район боюнча учурда 60% бала бакча менен камсыз болгон. Жалпысынан 90 мектепке чейинки билим берүү мекемеси иш алып барат. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.